Логопедиялык массаж жөнүндө сөз болот. Бала болсо чуркабай калыптыр, баса албай калыптыр. 3 жаштагы баланын канча сөз болуш керек? Колдон монтип тарткан болбойт, буттан тарткан болбойт. Задержка речи болгон балдар аябай гиперактивный болушат. Дисплазия маселеси көбүн ойлондурат. Бардыгыңыздарга салам. Бүгүнкү биздин коногубуз балдар массажисти. Жалпы тема негизи эле массаж кесибиндегилер көп эмеспи? Бирок бүгүнкү биздин карманыбыз өзгөчө метод менен, өзгөчө ыкма менен логопедиялык массаж жөнүндө сөз болот. Тааныштыра кетсек, Нуриза Рахматуллаевна, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Нуризаны биз бир көргөндөр ойлоп коюшу мүмкүн, аябай жаш кыз, студент болуш керек деп. Бирок Нуриза 3 жаштагы Ханбикенин апасы. Демек, биз эмне үчүн буну баса белгилеп айткандын себеби, анткени биздин каналдын көрүүчүлөрү апалар көбүнчө апалар болгондуктан апаларга да маанилүү да. Алардын балдары барбы, жокпу, анткени балдары жок адистер дагы, адистердин кеңешин анча уккубуз келе бербейт да, чындачы. Бул дагы бизге аябай маанилүү. Нуриза, биздин эң эле алгачкы сурообуз. Негизи бүгүнкү темабыз логопедиялык массажга кайрылабыз, бирок ага чейин дагы ушундай кичинекей жаш балдары бар, ымыркайлардын баардыгын массаж эсте турабы? Ооба. Анан дисплазия маселеси көбүн ойлондурат да. Албетте дисплазияны аныктоо үчүн алгач невропатологко барып, невропатолог рентгенге жиберет, УЗИге да жиберет, көбүнчө рентгенге жиберет. Андан кийин гана ошо назначение жазып, массаж алууну сунуштайт турабы? Айтсаңыз, ошо дисплазия боюнча жалпы канча күндүк курс кетет, канча күндөн кийин жакшы болот? Мисалы, биринчи уккандарга, алгачкы эне болгондорго бул аябай өөн учурап, коркутушу мүмкүн да. Дисплазия десе, кызымдын буту бир нерсе болуп калабы, баламдын буту бир нерсе болуп калабы деп. Ошол массаждын бул дисплазияга болгон таасири жөнүндө айтып берсеңиз. Дисплазияны аныкташ үчүн мисалга уже 3 айдан баштап бала төрөлгөндө плановый осмотр өтүшөт. Ортопед врачтан өтөт. Ортопед врач өткөндө 3 айлык бала болсо УЗИ кылат, УЗИден карап анан диагноз коет. Негизи дисплазиянын симптомдорун энелер өздөрү үйдөн аныктаса болот. Мисалга бул куурчакты, мисалга бала деп коелук, көбүнчөсүнө гимнастика жасайбыз балдарга уже 1,5-2 айдан баштап гимнастика жасайбыз. Гимнастика жасаганда бутун айландырабыз. Айландырганда щелчок деп коет. Щелчок же болбосо хруст бар болсо, бул дагы дисплазиянын признактарынын бирөөсүн болуп эсептелет. Толук аныкташ үчүн УЗИ жасаш керек. УЗИ тазобедренных суставов жасалат. Дагы бир симптомдорун, признактарынын бири, мисалга баланы монтип ич менен жаткызабыз. Ич менен жаткызганда складкалар жамбаштан баштап складкаларын карап баштайбыз. Жамбаштан баштап складкалар баары бири-бири менен дал келиш керек да. Если дал келбесе, бирөөсү ылдый өйдө болсо, бул дагы дисплазиянын признагынын бирөөсү болуп эсептелинет. 6 айдан өтүп калган балдарга уже рентген жасалат. Рентген жасап, анан дисплазияны аныкташат. Дисплазияны негизи 1 жашка чейин лечение кылган жакшы. Анткени эгерде бала басып калган болсо, лечение кылыш кичине оорураак болуп калат. Эмнеге дегенде, бала басканда сөөгүккө нагрузка келет, тазобедренный суставкачы. Басып калган болсо дагы бастырбаганга аракет кылабыз. Дисплазиянын лечениясы көбүнчөсүнө массаж менен, анан физлечение менен болот. Дисплазияны канча курс керек экенин көбүнчөсүнө врачтар өздөрү назначение берип жиберишет, бирок көбүнчөсүнө 3-4 курс жетиштүү болот. 10 күн болот бир курс. Экөөнүн ортосу перерыв, мисалга между курсами 1 ай, 1,5 ай болот. Мисалга 1 ай эс алышат дагы, 10 күн массаж алышат, кайра 1 ай эс алып, кайра лечение алышат. Ошондо жыйынтыгы жакшы болгондор көп элеби? Жыйынтыгы жакшы болгондор көп. Негизи 1 жашка чейин дисплазия батыраак жана жеңилирээк айыгат да, көбүнчөсүнө. Жыйынтыгы жакшы болгондор аябай көп массаж негизи эле дисплазияга жакшы жардам берет. Кадимкидей тазобедренный сөөк жакшы өспөй калган болот да дисплазиядачы, ошону өстүрөт. Мисалга рентгенден, УЗИден дагы байкап карап көрсөк болот анычы.
Ошо дисплазия жөнүндө сөз болуп калып, 10 айлык бир кыз мен келген катарында окугам, 10 айлык кыз дагы эле отурбайт экен. Жөргөлөбөйт дагы. Ошо дисплазияга подозрение бар болуш керек деп атат. Ушундай учурлар болгон жок беле? Эмне үчүн 10 айлык бала отура элек? Андай учурлар көп болот. Негизи дисплазия эгерде бар болсо, бала физический развитиясында кичине артта калат да өзүнүн теңтуштарынанчы. Мисалга 6 айында бала уже артка жылыш керек, 7 айында алдына жылып баштайт да, мындай сойлопчу, 8 айында уже 4 буттап жүрмөлөш керек. Бирок анын баарын кылган эмес болсо, тоже бул дагы дисплазиянын бир себептеринен болушу мүмкүн да. Ошон үчүн бала отурбайт, жөрмөлөбөйт, ошол аракеттерди кылбайт экен. Демек, сөзсүз дарыгерге көрүнүп коюш керек экен, ойлонуп отурбастан эле. Сөзсүз ортопедке. Биз эле мынтип ойлойбуз да, мында ар бир бала индивидуалдуу бирөө деген мындай кандайчы жөргөлөй туруп эле басып кеткендер бар деп турабы? Анан сиз айтып атпайсызбы, бул айында мындай кылыш керек, тигил айында мындай кылыш керек. Эгер ошол нормаларды аткарбаса, баары бир невропатологко көрүнүп коюш кандайдыр бир наоборот бизге жакшы болот апаларга, туура? Демек, алдын ала алыш үчүн дагы сөзсүз түрдө апалар көрсөтүп коюшуңар зарыл экен. Анткени биз эле мисалы, биз эле ушинтип айта берасыз да, бирөө деген жөргөлөбөй туруп басып кетет, бирөө отурбай туруп эле басып кетет. Ошол жөргөлөбөй туруп басып кеткен балдар дагы көбүнчөсү дисплазия болушат. Ата-энелер аны даже билбей калышат да. Мисалга бизде пациенттерибиздин арасында ушундай практика жүзүндө болгон. Дисплазия бар экенин 1-класска барганда билишкен да. Ага чейин текшерип жүрүшкөн, бирок апасы айтат, эч кандай УЗИ, эч кандай рентген жасаган эмеспиз дейт. Балам жашына карай чоңоюп келаткан дейт. Анан 1-класска барганда баягы бала болсо чуркабай калыптыр, баса албай калыптыр, аксап калыптыр да. Анан ортопедке барып рентген жасаса, дисплазия чыгып калып, азыр кайрадан лечение алып атышат. Чоңоюп калганда кичине лечение кылыш оорураак болуп калат. Анан азыр айтып атпайсызбы, кээ бирге балдар жөрмөлөбөй эле басып кетет депчи. Негизи бул жөрмөлөш керек бала, сөзсүзчү. Жөрмөлөгөн балага аябай пайдалуу, колдору, буттарына пайдалуу. Жөрмөлөгөн бала бул какой-то бир проблема болот да ден соолугундачы. Бул дагы возможно дисплазия бар болушу мүмкүн. Ошодон улам бала жөрмөлөбөй басып кетет. Анан дисплазия бар болгон балдар көбүнчөсүнө кээ биргилери болот, кеч басышат. Кеч басышат же болбосо басса аябай жыгыла берет, баланын буттары бош болот, слабый болот, походкасы башкача болот кээдечи. Демек, жөргөлөбөсө бул кандайдыр көйгөйдөн кабар берет экенин биз апалар билип эске алышыбыз керек экен. Сиздин баракчаңыздан көрүп калдым, жанагы бала мынтип оодарыла элек үчүн мындай кандай эме жардам көрсөтүшүбүз керек депчи, оодарылбай калганда. Негизи эле жалпы өз убагында оодарылчу жерине оодарып, отурчу жерине отуруп, мунун баарын профилактика үчүн биз бала 1 жашка чыкканга чейин канча жолу массаж алышыбыз керек? Профилактика үчүн 1 жашка чейин бала баскычакты 3 же 4 курс алып койсо болот. Бул только профилактика үчүн. Эгерде балада какой-то проблемасы бар болсо, уже көбүрөөк алып калат. Негизи бала деген, кандай десем, массаж бул аябай балдарга аябай пайдалуу да. Массаж менен дары ичпей эле, мындайча айткандачы, жакшы результаттарга иммунитетин бекемдесе болот, булчундарын бекемдесе болот. Баланын мээсин жакшы иштетет массажчы. Мисалга мен көбүнчөсүнө практика жүзүндө деле көрүп жүрөм. Мисалга жөрмөлөгөн бала массажга келсе, 1-2 курс массаж алып койсо, кадимкидей жөрмөлөп, басып, чуркап кетишет да көбүнчөсүнөчү балдар. Массаждын минус жактары барбы? Массаждын противопоказаниялары бар. Температура көтөрүлгөн кезде массаж жасалбайт. Если баланын аны невропатологдордун назначениясы менен, текшерүүсү менен башында суусу бар болсо дагы массаж моюн жагына жасабайбыз. А так башка зыян жагы жок массаждын. Массаж аябай пайдалуу. Ошон үчүн дүйнө жүзүндө бардык врачтар ошон үчүн массажды кандай десем, признавать этет болуш керек да. Көбүнчөсүнө леченияга алар массажды колдонушат да. Сиз көп эле мисалы айтып атпайсызбы, мынча курс алыш керек. Ар бир курс 10 күнгө созулат экен да. Анан кээ бир каражатты тартыштык болгон апалар бар. Ошолор кандайдыр бир YouTube каналдардан бир жерден көрүп, үйрөнсө, ошол туура эле болобу же анда бир терс жактары болобу?
мисалы бар эле дайым массажга алып келе албай же үйүнө чакырта албай мүмкүнчүлүк жок болсо, бирок баласына массаж жасайын деп үйрөнгөнгө аракет кылган апалар эмне эске алыш керек алар? Алар эске алыш керек, катуу кармабаш керек, баланын колу бутун тартпаш керек, чойбош керек. Бизде кыргыздарда сөз бар го, дагы жабышып калыптыр, дагы чыгарып коюш керек дейт. Ал дагы туура эмес. Такыр баланы чойгон болбойт. Балдардын сөөктөрү, булчундары аябай жумшак болот. Тартсаң чыгып кетиши мүмкүн. Аябай этияттык менен жасаш керек. Үйдөн энелерге көбүнчөсүнө гимнастика жасоону сунуштайт элем. Уже 1 ай, 1,5 айдан баштап көбүрөөк баланы ичи менен жаткызыш керек. Ичи менен жаткызгандагы бул белине, бутуна, колуна аябай пайдалуу. Колуна, бутуна гимнастика жасаш керек. Анткени балдар эмеде кыймылдабайт го, көбүнчөсүнө кыймылдабай жаткан үчүн буларда кан айлануу начарыраак болот. Ошол себептен колу, буту мустак болот да булардынчы. Тамакка чейин 5 мүнөттүк, 10 мүнөттүк гимнастика жасап койсо пайдалуу болот балдарга өз алдынчачы. Эгер назначение бар болсо, лечебный массаж ал баары бир башка болот. Бизде көбүнчө мындай бирөөнүн үйүнө барып баласын көрсө мынтип кылышат го, мындай бул туурабы? Аябай зыян болот. Колун чыгып кетет, көп учурлар болгон. Даже мисалга жакында интернетке деле чыгып кетпедиби, колун ушинтип чыгарып алыптыр баласын депчи. Колдон монтип тарткан болбойт, буттан тарткан болбойт. Гимнастика жасаганда дагы акырын, мындай плавно монтип жасаш керек да. Мисалга 1, 2, 3, 4, 5. Мисалга 1 айлык бала болсо 5 жолу 10 жолунан жасап койсо болот. Анан колун акырын монтип. Эми 1 айлык балдар, 1,5 айлык балдар көбүнчөсүнө гипертонус болот. Монтип колун кыймылдатып эметкенде аябай тырышат да аларчы. Ошо тырышканда акырын эле эметиш керек да, аябай тартып, чоюп анын кереги жок. Бала канчалыкка өзү мындай возможность берсе, ошончолук эле жасап коебуз. Мындай кылып деле жасасак болот. Колдорун, буттарын акырын иштетип коебуз. Жана антип көтөргөн туура эмес экен, Антип көтөргөн болбойт. Дагы бир эмелерди көрүп калдым видеодо, баланын подгузникин алмаштырып, анан алмаштырып бүткөндөн кийин мынтип массаж жасап атат да. Бул туура эле массаж ба? Туура эле массаж ооба. Аны биз ошондо канча айынан баштап ушуну кыла берсек болот? 1,5-2 айдан баштап кыла берсе болот. Буту менен дагы мындай кылып акырындап ичине алып келебиз. Бул көнүгүүнү жасаганда баланын ичиндеги жиллери чыгып кетет. Балдар көбүнчөсүнө 3 айга чейин колики болот эмеспи? Ошо коликиге пайдалуу бул упражнение, бутуна пайдалуу. Как раз таки дисплазияга тоже профилактика болуп эсептелинет. Бутун мындай кылып 10 жолу сыртка 15 жолу айлантып койсок болот ар бир бутуна. Бул дагы дисплазияга профилактика болуп эсептелинет. Сустактарга аябай пайдалуу, баланын сустактарыначы. Экинчи бутун дагы мынтип ар бир көнүгүүнү 10 жолу, 15 жолунан кайталап койсо болот. Анан эки бутун дагы чогултуп туруп. Подгузник алмаштырган сайынбы же бир күндө ошол сиз айткан эле санда кылышыбыз керекпи? Подгузник алмаштырган сайын деле 5-6 жолунан жасап койсо боло берет. Баланын настроениясы жакшы болуш керек. Эртең менен эмизгенге чейин желательно жасап койгон жакшы. Массаждан мурун биз биринчи колубузду жакшылап жууп алабыз. Мындай колду жууп болгондон кийин арчыйбыз. Ар бир пациент кирерден мурда колубузду жакшылап жууп алабыз. Арчыдык. Азыр массаж кылабыз. Рахматулла айым, биз сизди ушинтип издеп тапканыбыздын себептеринин бири дагы сиз ушундай сейрек кездешүүчү кесиптердин биринин ээси болот экенсиз. Бул деген задержка речевого развития боюнча логопедический массаж жасайт экенсиз да. Бул окуу боюнча дагы сиз ошол Москвадан билим алыптырсыз. Буга айтсаңыз, сиз өзүңүз кандай эмне болуп турат кылыңыз, кыла бериңиз. Биз эме кылып дагы сүйлөй берсең жакшы болот эле да. Негизи мен өзүм медучилищени бүткөнмүн. Аны бүткөндөн соң лечебный массаж мединституттан бүткөнмүн. Көбүнчөсүнө биз бул массаж менен иштегенде
общий профилактический массаж жазышат врачтар. Жазганда задержка речевого развития болгондо дагы задержка речевого развития болгондо дагы общий массаж жазышат же болбосо шейно-воротниковый зонага дагы массаж жазат. Ошондон улам переквалификация өтүп логопедический массажга окуганмын. Массажды биз биринчи поглаживаниядан баштайбыз. Поглаживание жасап, булчундарды кийинки этапка массажга даярдап алабыз. Бул массаждын пайдасы көбүнчөсүнө задержка речи болгон балдарда булчундары слабый болот, бош болушат да көбүнчөсүнөчү. Слабый болот же болбосо наоборот аябай напряженный, катуу болот. Ошол мышцаларды биз жумшартып иштеткенге аракет кылабыз. Массаж аркылуу кан айлануу ылдамдатат. Анан болсо көбүнчөсүнө задержка речи болгон балдарда мышцасы, булчундары слабый болгондуктан алар эме болот, шилекей агат балдардынчы. Шилекей агат, тамакты бала жакшы чайнабайт. Ошону бекемдеш үчүн массаж жасайбыз. Массаж жасаганда бир курс массаж 10 күн болот. 5 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин жасалат. Круговая мышца рта деп коет. Мен азыр ошол жерде жакшылап ушалап жатамын. Ошол. Сиз эми бул албетте муну башка адистер айтатчы, бирок монтип задержка развития речи дагы мисалы телефондо кесепети бар да турабы? Ооба, телефондон да кесепети бар. Кандай десем, бул өзүбүздүн практикабызда мен байкап атам. Көбүнчөсүнө байкашым боюнча врачтар, невропатологдор көбүнчөсүнө тоже айтышат. Телефонду азайтыш керек депчи. Телефонду азайтса, кадимкидей баланын мисалга развитиясы алдыга жылат экен да, сүйлөгөн балдардынчы. Биз сизди алаксатпаш үчүн сөзүңүздүн эме процессиңди жасай беребиз. Бул мисалы алыскы жергесиндеги региондо айылдарда жашаган апалар өздөрү жасаса болобу ушундай массажды? Ооба, өздөрү жасаса болот, бирок аябай этияттык менен жасаш керек. Жасаганда айтканымдай эле башында акырындап эле поглаживаниядан баштайбыз. Ооздун айланасын жакшылап поглаживать этип алабыз. Көбүнчөсү ошо ооздун айланасы балдарда аябай эме болот да, напряженный болот, же болбосо слабый болот. Анан тилдин астындагы подъездичная мышца деп коет могул жердечи. Ошол жерди жакшылап тоже поглаживать этип алабыз дагы. Анан акырындап ушалап баштайбыз. Ушул кичинекей жерде эле тилдин астында бул аябай тилге таасир берет, тилди иштетет. Демек, ЗРРден башка дагы шилекей аккан балдар дагы келет экен, сизге? Ооба, шилекей аккан балдар, анан кээ бирки кичинекей балдар болот го, кичинекей мына 2 жаш, 3 жаш оозу ачык болот го постоянныйчы. Бул оозу ачык болгон себеби тоже эми булчундары слабый болот дагы, оозу ачык, шилекей агып ошентип берет да. Көбүнчөсү ошондой болгондо дагы врачтар массаж жасашат, мышцаларын, булчундарын бекемдеш үчүн. Кээ бир балдарды тынбай эле мультиге бүтүп калды. Азыр. Көпчүлүк эле ата энелердин балдары бар да, 3 жашка шилекей агып, тынбай эле слюнявчик тагып жүргөндөрчү. Ошондой акса кайсы дарыгерге кайрылыш керек?
биринчи невропатологко кайрылыш керек. Анан невропатологдон кийин общий массаж алып койсо болот бүт денесинечи, же болбосо логопедический массаж алып койсо шилекей акканы кадимкидей калат. Мисалга мен практика жүзүндө да көрүп атам. 5-6 күн массаж алгандан кийин эле кадимкидей бала, даже ата энелер өздөрү айтып калат. Балам тамакты чайнап калды, мисалга звуктарды чыгарган аракет кылып калды депчи, тагыраак сүйлөп калды деп айтып калышат. Шилекей акпай калды деп да көп айтып калышат да, ата энелердин өзүнүн эмесиненчи. Сиз азыр бул бир курс 10 күн болот деп атпайсызбы? Ошол 10 күндөн кийин дароо жаш болуп кеткендер барбы? Бир курстан кийин албетте сөзсүз эмелер өзгөрүү болот, улучшение болот. Бирок толук сүйлөп кетет деп айта албайм. Буга 2-3 курс керек болот. Мисалы мен өзүмдүн сиңдимдин баласы 5 жашында сүйлөгөн да. Анан ал 5 жашка сүйлөп, 5 жашка чыкканга чейин ал күнү түнү ар кандай эмени окуп чыгып, уктабай калган күндөр болгон. Андан кийин ошондой докторлор, врачтарга барып көрсөткөндө сүйлөйт бул бала, баардыгы жаш экен. Болгон ар бир бала ар кандай деп койгондон кийин ал мындай тынчтанып, чындап эле андан кийин 5 жашына чейин жакшынакай сүйлөп калган. Анан ушундан улам да ойлоп калдым. Мисалы менин да 3 жаштагы балам бар да. Анан ал дагы мисалы ага караганда андан улуу кызым, андан кийинки кичүү карындашым, кичүү кызыбыздын тилдери эртерээк чыгып атат да. Анда мен дагы мындай, мен ошол сиңдимдин учурун эстеп коюп эле, демек тиги 5 жашында сүйлөгөн менин балам нормалдуу болуш керек дебестен дагы бир көрүнүп коюшубуз керек экен. Ооба, негизи 1,5 жаштагы бала, биз негизи кыргыздарда көптөр айтып калышат го, бала кеч сүйлөйт, эчтеке болбойт, шашпай деле көргөзсө болот деп айтышат го. Бул туура эмес. Анткени 1,5 жашта баланын сөз байлыгы кеминде 15 сөз болуш керек экен да. Если андан азыраак болсо же такыр сүйлөбөсө, уже 1,5 жаштан баштап врачтарга көргөзүп башташ керек экен. Анда 1,5 жаштагы баланыкы 15 сөз кеминде болсо, 3 жаштагы баланыкы канча сөз болуш керек? 3 жаштагы бала оюн кенен билдириш керек, уже даже кичине ырларды да жатташ керек, айтыш керек. Анда бул көйгөй баарыбызда эле бар экен. Азыркы эле телефонду берип коебуз. Телефондун айынан дагы көп балдардын сүйлөгөнү, сүйлөө речи кечирээк болуп жатат. Биз анан азыркы мисалга современный обществода да, мисалга биз балдар менен көп сүйлөшпөй окшойбуз, көп сүйлөшпөй, өзүбүз дагы көп телефондо, балдар дагы көп телефондо болуп. Кээ бирки балдар бар, мисалга тоже айылдан десек 2 жаштан өтүп калган, сурасаң баарын так сүйлөйт, баарынын оюн кеңири билдирет, ошодон билсең болот да. Развитиясы жакшы эле болуп келатканынчы. Мультики тотогон. Азыр массажды бүтүп калдык, кичине калды. Азыр мисалы бул баланы көрүп сиз массаж кылып атасыз, ошол эле маалда бул ыйлап аш үчүн телефон берип атпайсызбы? Анан кийин бул сиздин курсуңуз бүткөндөн кийин дагы телефонду да көбүрөөк эле азайтыш керек окшойт да? Ооба, мен дагы биринчи келгенде сураган болчумун. Негизи үйдөн телефон бербеген аракет кылабыз дейт. Массажга жатып бериш үчүн азыр телефон берип атабыз. Анткени өзүңүздөр деле билсеңиздер керек, задержка речи болгон балдар аябай гиперактивный болушат, шок болушат, бир жерде турушпайт, көбүнчө сүчөт. Массажды бүтөрдө мынтип вибрация жасап коебуз. Вибрация жасап, вибрация болсо могу мышцаларды бошотот. Массажды поглаживание менен кайра бүтүрөбүз. Всё. Мен 4-чү балам бир 2 жашында бир эмеге барып, массажга барып калып, кичинекей 2 айлык кыз кривошея менен келип калды да. Кривошеянын мен кайрылгандар көппү? Ошонун себептери эмнеден болот? Мүмкүн азыр боюнда бар апалар көрүп жаткандар, ошонун алдын алыш үчүн эмне кылыш керек, кривошея болбош үчүн? Кривошея негизи врожденный же болбосо приобретенный болот. Врожденный бул төрөлүп аткан кезде көбүнчөсүнө азыр эмес, негизи эле мурда деле болгон болуш керек.
төрөт биз ойлогондой өтпөйт, ар кандай өтөт эмеспи? Анан кичине катуу кармап койгон болушу мүмкүн төрөт атканда же баягы родовой путьтан чыгып атканда баланын мойну кысылып калган болушу мүмкүн. Ошол себептен кривошея болот. Приобретенный дегенде бул эне мисалыга кээ бирки апалар болот. Бир жагынан сүтү жакшы чыгат, бир жагынан чыкпайт. Ошол бир оң жагы менен көп эмизип коет, же болбосо сол жагы менен көп эмизип коет. Ошол себептен кривошея болот да көбүнчөсүнөчү. Же болбосо баланы бир жакка көп, бир жактыкара бир тарабы менен көп жаткызат. Ошол себептен да кривошея болот. Кривошея азыр мен ойлойм бир 90 ашык пайыз балдарда кривошея бар. Көбүнчөсүнө кривошея бар балдар башын жакшы кармабайт. Анан бир тарапка башын кыйшыйта берет. Анан ошол кривошея бар тарабын кармасаң бала ыйлайт. Ушаласаң аябай неприятный болот балагачы. Кривошеянын профилактикасы көбүрөөк ичи менен жаткызыш керек баланы. Уже 1,5 айдан баштап акырындап бала канчага чейин чыдаса, ошончого чейин ичи менен жаткызып бериш керек. Анан башындачы жазык боюнча эмне деп айтасыз? Эмне кандай жатыш керек ал? Мисалыга балада эгер бул тарабында кривошея бар болсо, бала бул жакты көп карай турган болот. Бул жакты көп караса, бул жакты каратып жаткызабыз, баланы карабаган тарабына көбүрөөк каратканга аракет кылабыз. Анан аркасына бир нерсе тиреп коюш керек, ушул жакты карагангачы. Ошол анан кривошея болгондо бирок көбүнчөсүнө эле массаж керек болот, лечебный массаж керек болот. Анткени өзүң үйдө өз алдынча аны кетире албайсың да. Демек, кривошеянын алдын алыш үчүн дагы ошо боюнда барлар көрүп жатса, бул эң эске алганы бир тарап эмчеги менен эмизбестен алма-салмак эмизип, жаткырганда да бир тараптагы жаткыза бербей, же болбосо чалкасын жаткызбай, ар дайым алмаштырып туруш зарыл экен, Ооба, эки жакты карап жаткырыш керек. Анан бала көбүнчөсүнө кээ бирки энелер балдарын баарыбыз эле балдарды жакшы көрөт эмеспизби? Аяшат да, аяп ичи менен жаткызбайт, бирок ичи менен жаткызган аябай пайдалуу да. Как раз таки ошо кривошеяга, коликиге бала жакшы чычпай атса, ичи менен көбүрөөк жаткызыш керек, пайдалуу болот. Ыйласа деле кичинеден убагыны көбөйтүп акырындап эметсе болот. Анан бизди дагы сиз ошо колики жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Көпчүлүк эле апалардын ошо көйгөйү ушул колики. Ошондон ошо коликиден корккондон дагы көбү төрөгүсү да келбейт да чынындачы. Мисалы мен 5 баламда мындай көйгөйдү ушу 5өөнөн 2сөүнөн аябай азабын көрдүк да. Анан ошо эң акыркысы 5-чи балабызда көрдүк. Ушундай уйкусуз түндөр жаратып, аябай нервтенип, коликиге үйдөн кандай массаж кылсак болот биз апалар ошону басаңдатыш үчүн? Коликиге үйдөн ичине массаж жасайбыз. Биринчи поглаживаниядан баштайбыз. Негизи ич поглаживанияны аябай жакшы көрөт. Поглаживание по часовой стрелке жасайбыз. Монтип акырындап киндигинен тийбейбиз. Ошо киндигинин айланасы менен эле монтип айлантып по часовой стрелке поглаживать этебиз. Ар бир мисалга приемда, ушул приемда да 5-6-10 жолунан жасасак болот. Анан экинчи колубузду кошуп киндикке тийбейбиз дагы, кайра по часовой стрелке ушинтип поглаживать этебиз. Анан акырындап киндикке тийбей, киндиктин айланасы менен монтип ушалайбыз. 3-4-5-6 жолу ушалап чыксак болот. Анан кайра поглаживать этип коебуз. Анан ичиндеги желдери чыгып кетиш үчүн кайра эле бутун көнүгүү жасап коебуз. Монтип буттарын кыймылдатканда балдардын ичинен жели чыгып кетет. Монтип кармап турсак деле болот. Монтип кармаганда кадимкидей жели чыгат баланынчы. Анан эки бутун дагы алабыз дагы монтип көтөрүп коебуз акырын. 3-4 жолу көтөрүп койсок болот. Ушуну баланын ичинен жели чыгып кетет. Массажды бүтүрдүк, кайра поглаживанияны бүтүрөбүз. Негизи бала колики болгондо кээде жакшы чычпай да калат. Көптөр поглаживание приемду кандай десем, жардам бербейт деп ойлойт. Несерьезно кабыл алат да, бирок аябай жакшы жардам берет. Но поглаживание кадимкидей успокаивать этип, ичти жумшартып, желдери чыгып кетет да баланынчы. Анан монтип ыйдан өйдө каратып тоже поглаживать этип коебуз. Ошол. Ошентип ушалап бүткөндөн кийин анан жылуу пленка менен жаап койсок да жакшы. Алдагы жакшы экен, Нуриза, биз бүгүн негизи эң негизги темабыз бул ошол балдардын кеч сүйлөгөнү боюнча да. Азыр баланы тартып кетпедикпи? Бул бала көрөт, азыр сизге келип атып дагы.
Байым азыр массаж учурунда ыйлабасын деп телефонду бирок уже көрүп жатабыз канчалык бала ошол телефонго аябай көз каранды экенинчи. Ооба. Ошо бизде бул көбү баарында эле бар да. Ошондо сиз өзүңүз да кызыгыңыз бар экен. Апаларга кандай кеңеш берет элеңиз? Ошол телефонду кантип азайтышыбыз керек? Кандай өзүңүз кандай кеңеш бересиз? Биз бул суроонун баарын эле беребиз да, анан эми ушундай тажрыйбалуу массажисттен да билип укугубуз келет да. Эми негизи биз телефонго деле өзүбүз көндүрөт болушубуз керек, ата энелери. Көбүнчө эми зерекебиз да балабызга көңүл буруп, чарчайбыз жумуштан келип, анан тынчыраак отуруп турайын деп телефон берип коебуз. Бирок бала канчалык телефонду аз көрсө, ошончолук ошого көнөт экен. Башында бирок мен өзүмдүн кызым деле телефонду көрөт. Күнүнө бир 20 мүнөт, 10 мүнөт берген аракет кылам. Бирок мен байкашым боюнча канчалык аз берсем, ошо көрбөгөнгө деле көнөт экен. Башында бала бербей койсоң аябай истерика болот, ыйлайт, анысына карабай бербеш керек. Анан акырындап күнү кетет. Ушул ЗРР боюнча сиз атайын окууну окуп турсуз. Биздин азыркы учурда апаларда да көп кездешип жатат, байкотосуз да. Массаждан сырткары дагы мүмкүн сиз өзүңүз дагы мисалы айыл жергесинде жашаган апалар бар да, алар эми көп эле жакшы врачтар шаарларда болуп келе албай учурган учурлар болот. Мүмкүн аларга кеңешиңиз бардыр. Сиз кандайдыр бир бул суроонун жообуна албетте башка адистер жооп бериш керек, бирок сиз кандайдыр бир эмеде мындай сиздин өзүңүздө ролуңуз болуп атпайбы массаж кылыпчы? Мүмкүн дагы сиз ошо окуган эмеңиз дагы логопедический массаж болуп атпайбы? Ошондо ушундай бир окууңарда айтылган эмес беле? Ошол мисалы алыс жакта врачтарга кол жетпегендер эмнеден башташ керек? Биринчи сүйлөшүүдөн башташ керек. Эне бала менен көбүрөөк сүйлөшүш керек. Ар бир буюмду атын атап, үйрөтүп, сүйлөп, бала сүйлөсө кайра кайталай бериш керек ошонучу. Тоже телефон бербеш керек. Анан болсо көбүрөөк баарлашыбыз керек экен ошол. Көбүрөөк баарлашыбыз керек. Азыр мен сиз менен жантан бери ошо сиз менен маек куруп жатып, ушул сөзгө аябай маани бердим да. Негизи эле чындап эле биз балдар менен көп сүйлөшүп кеткенбиз. Биз жумуштан келебиз. Сиз айткандай тынчыраак отуралык деп телефонду карматабыз, тамак жасайбыз, башка ишибизди кылабыз, ыйлабасын, чырылдабасын эле телефон карматып, балдарыбыз менен чынында эле аз сүйлөшөт экенбиз. Жолбосо телевизордон мультик коюп коебуз, Ооба. Көбүнчө демек биз көбүрөөк сүйлөшүп, ар бир нерсени үйрөтүп, бул мындай деп көбүрөөк сүйлөшсөк, баланын дагы эмеси сүйлөө речи батыраак болот экен. Ооба. Нуриза, сизге чоң рахмат. Биздин эң негизги маанилүү сурообуз ушул боюнча. Анткени чындыгында эле мүмкүн бул ошо телефон бергенден улам ушундай көйгөйлөр көп болуп баратканын көп эле апалар да түшүнүп жатат. Биз ойлойбуз, сиз кандайдыр бир пайдалуу болсо дагы Нуриза Рахматуллаевнанын кеңештери сизге пайдалуу болду деп ишенебиз. Ишиңизге ийгилик, көңүл бөлүп бизге ушинтип убакыт бөлгөнүңүзгө чоң ыраазычылык билдиребиз. Силерге дагы чоң рахмат ушинтип келип кеткениңиздерге.